Дагы бир жолу кутмандыңыздар менен ардактуу теле көрүүчүлөр, мынакей кайрадан мен кесиптешим айткандай булуттан чыккан ай окшоп келип калган кезибиз. Кол чабуулар болсун дейли. Баракелди. Ал айта кетчү нерсе ардактуу теле көрүүчүлөр, мынакей бүгүн жалпы ошол чыгармачылык адамдардын кесипкөй майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз демекчибиз. Мынакей бүгүн жалаң кыз бурактын легендарлуу айымдары, кыздары келип отурган кездер өзгөчө. Атынакай. Биринчи саатта кесиптешим Нурлан араң кармадык дейлиге. Баракелди, тарс эткенин бар тамаша дейли. Аны эмесе сөзүбүздү көпкө узабай, экинчи саатыбыздын кадырлуу, легендарлуу кыз бурак тобунун кыздары менен таанышып өтөлүп, ким деп турсаңыздар, мынакей менин оң жагымдагы жаныма жакыныраак олтурган маданияттын мыкты кызматкери Гүлмира Эргешева жекебиз олтурган кези, кол чабуулар болсун. Жана ошондой эле ушул Гүлмира жекебиздин жанында олтурган Замира Кеңеш кызы, кол чабуулар болсун. Андан кийин мынакей Замира жекебиздин жанында олтурган маданияттын мыкты кызматкери Минавар Матиева жекебиз бүгүн өзгөчө суксуу болуп келген кездер экен. Жана ошондой эле Севара Закирова жекебиз. Маанайлар кандай, жакшыбы буюрса? Эң сонун маанай. Майрамдык маанай. Кош майрамдар менен. Кош майрамдар менен. Маанай эң сонун. Ошондой эле болсун деле. Аман эсен келип алдыңар. Эртең менен туруш кыйынчылык туудурган жокпу силерге? Жок, эми баягы майрамдын немеси менен жакшы эле келдик. Шаң менен. Шаң менен келдик, ооба. Баракелди, анда эмесе мынакей кыз бурак тобу деп калгандан кийин кыз бурак тобунун эстрадагы орду кандай? Ошол туурасынан баштайлычы келиңиз Гүлмира жеке. Өзүңүз баштап бериңизчи. Эң сонун суроо. Мен ойлойм, кыз бурак мына 76-жылы түзүлүп, анда мен 2-чи класстагы кыз элем, 9 жаша. Мына бүгүнкү күнгө чейин өз өмүрүн сүрүп келет да. Өз өмүрүн мындай жөн эле сүрүп келбестен кыргыз эстрадасына өтө чоң салым кошуп келет да. Канчалаган кыз буракты көрүп, мына азыркы орто муундагы дагы ырдап жүргөн эстрада ырчылары ошол кыз бурактын ырларын угуп, ошодон талим тарбия алып, кандай ыргактарды ырдаш керек, кандай ырлардын маанисин кантип тандаш керек, кандай аранжировкаларды кылыш керек кыргыздын жанагы эмесин жоготпош үчүн, кыргыздын баягы табитин дегендей. Ушунчалык көп адамдар талим тарбия алып келет. Кыз бурактын баягы репертуарды тандаш боюнча мына ушу Гүлшайыр Садыбакасын эжемдин эмгеги аябай зор. Ырлардын маанисине эле карабастан ошол Советтер Союзу маалы эле ал кезде бизде ар түрдүү тилде да ырдаш керек деген бир 15 союздук республиканын тилдеринде ырдаш керек деген. Мына эрже күбө биз ар кайсы тилде ошол элдердин тилдеринде ырларды даярдап. Мисалы кайсыл тилдерде? Мисалы үчүн украин тилинде, молдаван тилинде, казак, өзбек, түркмен, тажик мындай жерде керек. Анда алдыңкы мүнөттөрдө бири шиңгилеп атат экенбиз да буюрса. Эң сонун. Анан мынакей өзүңүз айтып калдыңыз, кыз бурак тобу 1976-жылы түзүлгөндө 2-класс элем деп. Ошол жылдан бери ушул кыз бурак менен очор бачар болуп аралашып, журулушуп келе жаткан кезиңиз экен да. Жаштык, балалык кезим, жаштыгым өттү. Эмне үчүн мен ошентип аралашып калдым? Эжем баягы талантымды бааласа керек, көрүп калган го, үйгө келип кетип алыш. Мен чоңоюп аткан учурда эжем Бишкектен окуп келген. Анан кийин эле эс тарта баштап эжемди ээрчип ошо бийлетип, ырдатып алып кете берчү. Анан апам, "Ай, ушу кичине кызым жөн эле койбойсуңбу? Мен мынтип жумшап турганга жакшы" деп калчу апам. Анан кичине кызын жөнөткүсү келбейт окшойт да. Анан эжем ошо каникул учурларында, кышкы каникул, жазгы каникул дегендей ошондо сөз салып кетип гастролдо чыкчу. Кыз буракка канча жашыңыздан баштап аралаша баштадыңыз? Ошо 9 жаштан баштап. 9 жаштан. Ошо көк жылгая, кар жаады, жылдыз чам деп ырларымда ошол жаш өзгөчөлүгүмө жараша болчу. Бирок 6-класстан баштап мен анан атуулдуу ырларга көп мага бере башташты. Билбейм, менин үнүмдөн кандайдыр бир эмени табышкан окшойт. Тынчтык керек, тынч болсо экен жер жүзү. Ал учурда көрүстөн, нейтронду көрүстөнгө салалы, эстелик жанында деп ушул атуулдуу ырларды көп бере башташты. Негизи бала кезде ошол сиздердин ырыңыздар менен чоңойдук десек болот. Мен бирок ошол кыз бурак тобу дегенде Гүлнара Калдарова жекебиз, Айжамал Кабылов ошол учурдагы орусча айтмакчы поколениядагы кыз бурактын тобу менен чоңоюп калдык да. Ага чейинкилерди биз көргөн эмеспиз. Туура. Анан кийин төрөлөп калсаңар. Сен атаңар апаңар
жакшы билет. Ооба, ошол кезде мен эме таң калып жүрчүмүн. Ошол кезде Айжамал Кабылова, Гүлнара Калдарова эжекелерибиз келип ошо эфирлерге сүйлөп калган кезде кыз брак тобу баланчанчы жылы түзүлдү дегенде мен таң калып жүрчүмүн. Дагы кайсы кыздар бар эле депчи. Анан көрсө атайын баягы убакыт сааты келген сайын бөлүнүп турбайбы? Ар бир муундун өздөрүнүн ырчылары болот деген туура сөз да. Силер эмне үчүн алар жакшы көрөсүңөр? Себеби алар силердин табитиңердеги ырларды катнашкан. Кыз брактын өзгөчөлүгүн байкап атасыңар. Ошо ар бир муунга ошо муундун заманбап ыргактары менен, заманбап аранжировкалары менен кыздарды даярдап, бул дагы бир өзгөчөлүк да Гүлшайыр эжемдин баягы ансамблдеги өзгөчөлүк. Заманга ылайык, Заманга ылайык, баракелде. Андан ары Узайлы эжекебиз, сиз канча жылыңызды бердиңиз, канча жаштан баштап аралаша баштадыңыз, кантип кыз бракка командасына келип калдыңыз? Міне бар эжекебиз, келиңиз. Мен биринчи жолу 82-жылы 82ден 89га чейин жүрдүм. Мен анда деген студент кезим, биринчи курска келгенде, анда мен 18 экенмин. Эсептеп көргөндө ошондон баштап 89га чейин жүрдүм. Качан турмушка чыгып, уже чыккандан биз мурун келчү эмеспиз да. Ушундай бизде эреже ошондой болчу. Ошол мен жалаң жаштыгым баягы сонун күндөрүбүз ушу кыз брак менен аралашып ушу кыз брак деген эме менен казанында кайнап жүрдү. ооба. Баракелде. Баягы күнү эле мен билип калдым ошол азыркы учурда Гүлшайыр эжекебиз кыз брак тобуна жаңыдан алып жаткан кезде ата-энесинен уруксат сурап, менин карамагымда болот, мен өзүм тарбиялап чоңойтом дейт эмеспи? Азыркы кезде баягы контракт түзүү деген бар. Ошол сиздердин убактарда бар беле ошондой контракт деген? Же болбосо ата-энелер менен барып эле сурап алып эле ошол боюнча баягы сиздер тарбиялап таптап жүргөн кез болдубу? Биздин мезгилибизде деген контракт жок болчу. Бизде намыс деген, уят деген нерселер, адамгерчилик деген нерселер алдыда турчу да. Бийик турчу. Биринчи баалуулуктардан. Кыз бракта жүргөндө биз мисалы жакшы ойнобой же жакшы эмете албай калсак, Гүлшайыр бизди коркутчу эле, силерди таркатам десе, биз ыйлайт эле отуруп. Жок, таппаңыз деп. Ошентип жүрүрдү. Ошол 18 жашында келип калдым деп айттыңыз. 18 жашка келген кезде аябай эле жаш десек болот. Эми жаңы мынакей турмуш бособоз аттап жаткан учур. Ата-энелериңиз каршы болгон жокпу? Мен ата-энем деле каршы болгон. Ошентсе дагы анан баягы Гүлшайыр эженин баягы эмеси бар го, тартиби, жана эмеси тарбиясы, ошону көргөндөн кийин деп эле баягы ынанып эле макул болуп эле калышкан. Анан буга чейин биринчи саатыбыздын алкагында дагы Гүлипа аттуу эжекебиз келип жакшы маек кылып берди. Көп кызыктуу нерселерди айтты. Гүлшайыр эже абдан катуу кармаганын айтты. Келип перекличка кылганын айтты. Гүлшайыр эже тиги жашап аткан жерге келеткен дагы бир-бирден атын айтканда терезени ачып башын чыгарыш керек экен. Мен бияктамын, эч жакка качып кеткен жокмун деп кайра жаап коюшат. Кыздардын бөлмөсүнүн терезеси Гүлшайыр эжемдин бөлмөсүнүн терезесине мынтип эметип турчу да. Бир жолу эртең менен кирип Билгөндүн билгени бар дейт. Сиз тентекти көп кылчу окшойсуз, Ой, менин тентектикти да көп кылган, эмгекти да көп. Баракелде. Кийинки эжекебиз Замир эжекебиз келиңиз, Замир эжеке. Кайсы жылдан баштап кыз бракка келдиңиз? Эң биринчи алгачкы сезимдер? Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен кыз бракка 1994-жылы келип, ошо конкурс болгон, ошонун өтүп, анан 96-га чейин ырдап, солистка болуп, ырдап кеткенмин. Ошону жалпысынан канча жыл болуп атат? 2 жыл жүрдүм. 2 жыл эле. Эмне себептен 2 жыл? Шартка байланыштуу. Шартка байланыштуу. Анан Жүйөлүү себептер менен кетти. ооба. Айта кетчү нерсе, мынакей ошол кыз брак тобуна келип жаткан кезде барыңыздар тең бойдок. Эч кандай сүйүү жөнүндө тема жок дегендей. Анан кийин бара-бара баягы элге таанылып, эл оозуна алынып баштайсыңар, анан кийин жигиттер пайда боло баштайт, күйөрмандар пайда боло баштайт. Анан ошол кезде кандай карачу эле Гүлшайыр эжекебиз? Мен айтмайынча күйөөгө тийбейсиңер дечү эле, же болбосо той жейли дечү эле. Жок. Кыз бракка чейин сүйүү болгон болуш керек. Кыз бракка келгенде ал нерсе жок болгон да. Тартип темирдей катуу деп бекеринен айтылган эмес ал жерде. Темир жумшагыраак да тартиптенчи. Гүлшайыр эженин тартибиненчи. Ооба. Аябай катуу. Ал жерден биз эми сахнага эле ырдаганды үйрөнбөстөн ар тараптуу ушу өзүбүздүн жашообузга керек. Азыркы күндө мен, например, ооба, азыр мен Гүлшайыр эжемдин чыдамкайлуу
чыдамкайлуулук эмесин мен өзү менен өзүмдүн жашоомдо колдонуп келем ушул чыдамкайлуулук эмесин. Анан мен ушу Гүлшара эжем айтат элем, ушу ден соолугу чың болсун, оорубасын, өмүрү узун болсун, биздин башыбызды бириктирип аткан ошол эжебиз. Мына юбилей белгилеп атабыз. Анан мен жогорку тараптагыларга айтар элем, ушу Гүлшара эжеме эл баатыры, Манас ордени деген наамды эмнеге аяшат. Андан да көп эмгектерге татыктууда канча эмгек берсе жетпейт. Гүлшара эжеме жетпейт. Андан сырткары мына алтын үндүү эжелерим. Минабар Маттиева, Гүлмира Эргешева, Касиет Артыкова, анан Тамара Ураимова, Венера Сейтбекова деген алтын эжелерибизге дагы наам берилген эмес да, ушул күнгө чейин жок. Алар канчалаган эмгек кылышты да, буларчы. Ишо үндөрү алтында, мында канча уксаң да азыркы күнгө чейин миң жолу уксаң да ырларын уга бересиң, чындыгында. Эң сонун жогоруда айтып калдыңыз, мынакей ошол эмгек аябай кылышты депчи, анан ошол эмгектер бааландыбы? Бааланбады да, бааланбады. Азыр эми мына жеңил желпи ырдаган ырчыларга алар тарынбасын менден, бирок мен беткел айтам. Берилип атат, булар жүрөт да. Ушуларга берсин, мен ошол оюм, чын жүрөгүмдөн айтам да. Мына карып кетишип атат, эмгеги жок. Экс-солистка болуп эле жүрөт. Экс-солистка болуп эле жүрөт, чын. Эгер ошондой достойный наамдарды берсе, бул эжелер дагы канча ырларды алып чыгат. Канча. Артынан канча жаштар өсүп өнүкмөк да, эстрада жанрындачы. Эң сонун. Келиңиздер. Аны эсен мынакей атайын даярданып келгенсиздер, баягы эфир сыртында карап отурганда өзгөчө өндөр менен ырдап жаткан болчу. Келиңиздер, эми сиздерден бир ыр сураналы. Ошол кездеги баягы легендарлуу ырлардан бир жаңыртып бериңиздерчи, өзгөчө өндөр менен. Келиңиздер. Макул. Dalda bürgün çaçыбыз, талайлуу кыздар артыбыз, таңдагы булбул үндөнүп ай, таңшып бир ырдар чагыбыз. Таңдагы булбул үндөнүп ай, таңшып бир ырдар чагыбыз. Сайга бир чыккан дарактын саябаны жалбырак, сарору болгон жүрөктүн ай, дарысы келе кыз бурак. Сарору болгон жүрөктүн ай, дарысы келе кыз бурак. Ай баракелди. Кандай сонун энергия. Биздин концертибиздин эң алгачкы номери болчу. Бул традиция ошол 76-жылы жанагы айткан эжелер ырдап чыккан болсо, кийинки алтын ортолук деп коебуз биздин муунду. Алтын ортолукта биз ушундай тез темпке салып ырдасак, кийин анан сайкалдар кыз бурак деп ырдап чыгып атпайбы. Бул биз как визитный карточка. Айта кетчү нерсе мынакей 76-жылдары чыгып баштады кыз бурак тобу түзүлүп. Анан кийин ошол заман менен азыркы заманды салыштырып болбос. Азыркы учурда мынакей 50 жылда эл жаңы дегендей заманбап техникалардын өнүккөн маалы. Ал кездерде эч кандай техника жок болчу. Жогоруда эжекелер айтып кеткендей, колонкаларды, аппаратураларды өзүңүздөр көтөрүп, чоң колонкалар. Анан улуттук аспаптарды ойночусуздар. Ошол улуттук аспаптар жөнүндө айтып кетпейсиздерби? Ким кандай инструменттерди ойночу эле? Жөнүндө Сивара эжекебиз. Мен ушул клавишада ойночу элем. Жаңы кыз буракка келгенде классика билим бар болчу. Анан классика эстрадалык жанрды ошондо сезгенмин. Гүлшара эже бизге көп аябай убакыт берген, биз менен аябай иштеп, бизди даярдап, анан профессионалдык деңгээлге жеткенде гана сахнага чыгарчу. Анан ошол мезгилде биз максат тапканда концерттен түшкөн акчалардан үй алабыз, же машина алабыз деген оюбуз жок эле. Ошол кичине эле акча болсо эле биз сразу клавиш алсак, жаңы гитара алсак болот эле, жаңы синтезатор эмне чыкты экен деп, ал негизи интернет, сотка деген жок эле да. Издеп Google'a кирсең азыр бар жок бар, жазсаңчы. Негизинен жок эле, заказ кылып, күтүп биз аябай.
өтө кымбат болчу эле. Мынакей көсүпкөйлүк ушул жерде жатат экен да, э? Кесипте абдан сүйүү. Биз ошончолук жакшы көрчү элек. Биздин кыз брак эми экинчи үй бүлөбүз эле да. Көбүнчө убактыбызды кыз бракта бөлүп кыз бракта жүрчү элек. Анан ошон үчүн тапканыбыздын баардыгын ошо инструментке көңүл бурат элек. Канчанчы жылдан баштап кыз бракка кошула баштадыңыз? Мен 89-жылдан баштап 95-жылга чейин иштегем. Ал негизинде биз жаш элек, студент элек, музыкалык билимди окуп жүргөнбүз. Ошондо кастинг болгондо келип. Жетинин бири кызылып 7 жыл эмгектенип коюп турсуңуз да ошол кезде. Анан ошол баардыгыбыз ушул эми убакыты келгенде турмушка чыгып, баардыгыбыз эле ошол учурмага абдан кызык болуп жаткан кезде да, мынакей аябай таптап, аябай даярдап, мынакей дасыга баштаган кезде сиздер улуу турмуш бособосун аттап турмуш куруп баштаган кезде кантип кое берчү эле Гүлшара эжекебиз? Ой, Гүлшара эже кантип кое берет эле. Биз азыр кызыбыз кандай турмушка бергенде, кандай эне ыйлайт, кандай узатат дегенде жүрөгү ооруйт. Ошондой эле Гүлшара эже да ошентип узатат эле бизди. Мына кичинекей маалымат бар да, кайсыл жака гастроль менен концерт коюп барганда ошол жактан бир кызды ала качып кетчү дейт да. Ошол чынбы? Ал кезде ушу алып качуу деген мода болчу, э? Мода көрүнүш эле да, мындай обычный көрүнүш эле. Анан чындыгында эжем өтө кооптонуп жүрчү гастроль үчүн. Ар бир жерде концерт койсок, сөзсүз бир же эки кызыбызга жигиттер ашык болуп калды. Анан эми баягы курч мүнөз жигиттер, айылдыктар билесиңер, алып качабыз дейт эле да. Анан эми кубалаган күндөр бар артыбыздан. Эжемдин катуулугу, эжемдин баягы любой ситуациядан чыгып кетчү бир ушундай бир да эмеси бар эле, жөндөмүчү. Мен өзүм эжем мактабайм, бирок ушул айласын тапчу да. Айла, мен берем, жактыбысың, берем, кое турайм, той кылып албайбызбы деген бир ар кандай бир амалдарды таап ушул нерседен кутулчу да. Анан эми кутула албай калган учурда болгон. Айла жок. Концерттен сыртма үйүнө алып келем дегенде алып качып кеткен баягы. Ушундай моменттерде жүрөгү канап ыйлачу дежем. Мен баягы жанында жүрүп баарын байкачу элем. Жүрөк ооруду ошондон ашырган эжемчи. Тамара чыгып кеткенде, Тамараны Гран-приден эле стадиондон эле алып качып кеткен. Стадиондон эле концерттен кийин эле кеттим деп чыкканда Гран-придин биринчи местосын алгандан кийин сразу алып качып. Ошол учурда кандай сезимдер пайда болду? Ала качып кетти. Анан кийин сиздердин топтон эле бирөө жок болуп калды да. Ооба, жандуу ойнойбуз. Эгер жандуу ойногондо бир инструмент ойнобой калса, ансамбль көркүнө чыкпай калат. Же музыка чыкпай калат, же бир турганда составдагы катышуучулардын көркөмү чыкпай калат. Формалар ошого карап тигилет. Могу жер эки окшош, эки жака тигилет дегенде эки гитаристке окшош. Гүлмира эжекебиз 76-жылдан бери мынакей ушул кыз брак тобунда кызмат көрсөтүп келе жатып, кызмат өтөп келе жатып, анан кийин ала качып кеткен ошол кыздардын инструменттерин ойноп атат. Азыр көптөгөн инструменттерде ойнойт экен да. Туура айтасың. Кез-кездеп нервке деле ойноп коет болушуңуз керек. Бул өтө кыйын процесс болгон да. Өтө чоң эмгек жумшалган. Жандуу ойнош үчүн бир инструментти үйрөнүш үчүн бир 3-4 айлап убакыт өтүп кетип калчу да. Анан кийин сен туура айтасың, бас гитара турмушка чыкты эле, мен айттым. Гүлмира, мен ага чейин эле солистмин, интермедиат карап, билет сатам дегенде. Анан кийин эле бир кыз турмушка чыгып кетсе, Гүлмира бас гитараны үйрөн деп калды. Анан эми кармалап жүргөм мен бир. Кармалайсың да баары, жашпыз да. Анан кийин ошо 2 айда үйрөнгөнгө туура келди. 30 ыр менен биз эмеге чыгабыз. Гастроль. Минимум, канарже. 30 ырды ойноп, эмесин жаттап чыгасың да. Гармониясынчы, ноталарын. Анан ошентип жүрүп эле бир бас гитара келди, мен сүйүнүп кайра сахнага чыгып эле баягы солисткалык кылабыз. Ритм гитараны алып качып кетишти. Анан гитараны үйрөнгөнгө туура келди. Баракелде. Ошентип 6-класс элем. Мургап деп Тажикстандын Тоолу Горный Бадахшан эмеси бар, область. Ошол жака Афган согушунда ошол учурда согушуп жаткан гарнизонго концерт коесуңар деп калды. Обком комсомолдун составы эле мына арже. Мына аржегө ошол өтө баягы бийик неме турбайбы, бийик тоолуу жер экен дагы. Гүлшара эже, мына арежисиз дагы касиет баягы дем кыстыгып скорый менен булар кайтканга туура келди. Анан калгандарыбыз баргандан кийин концерт беришибиз керек. Анан
мага айтып калды. Нургазы Эргешев деп эжем музыкалык жетекчи кылып өзүн алган да. Анан ошол иниме агам айтып калды, Гүлмира сен ударып отурасың деп. Мен кантип отурам, сен ойноп жүрөсүң го. Ошол ритмдерди ала бересиң. Ошентип 6-классымда мен эжемди заменять этип ударник ойногом. Кайра жолдо гарнизон концерт коюп, жолдо келип Сарык Моңгол Сары Ташта да концерт берип атпы. Алар тосуп алган Сарык Моңголду. Эй, кыз бурак силер бу жака бизге келбейсиңер, тоолуу жака. Концерт коймой кетирбейсиздер турбачы. Ошентип ал жерде да концерт берип. Ошондо көп эле инструменттерди сиз ойночу элеңиз же сиздер да ойночу элеңиздер? Жок, баары эле ойнойт. Мына Минарижи деле гитара да ойнойт. Мына Севара дагы гитара. Биз баягы бири жок болсо бири заменять эткенге ушундай эжем ушинтип көп кырды даярдачу. Биз даярдачу. Ошондо ошол сиздердин мезгилде, сиздердин учурда кыз бурак тобуна канча кыз эмгектенчү эле? Автобуста бизде 15 болчу билесиңби? 15 кыз. Эң көп сиздерде болгон кандай? Мына алтын ортолукта кыздар көп жылда жүрүштү, анан биз көп кыздар ушу алмашып ойногон кыздар бар. Резерв кыздарда болчу эле сөзсүз, бирөө ооруп калса же. Даярдоо курсунда да болчу да. Кийин биз дагы эме автобуска кире баштайбыз. Мында өзүбүз интермедиат аткансак, азыр 2 кызды интермедиага алганбыз. Ошондой бир кичине составыбыз кичине. Өзгөчө башкачараак болуш экен, эң сонун. Аны эмесе келиңиздер бир жагымдуу кыз бурак тобунан ретро клип көрүп келели. Андан кийин сапар улантабыз. Качан? Баракелде, мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, буюрса көз чаптырып келдик. Кайсы жылдары болду экен эми ардактуу теле көрүүчүлөр? Кайсы жылдары тартылган клип? Бул 1987. 87-жылдагы клип. Ошол кездеги макияжды көрдүм, макияжды. Өзгөчө. Азыр кыйлали жеңилдик туулган экен биздин кыздарга. Туура. Ал кезде косметика деле жалчып жок эле, туурабы? Баягы крем коюп, жана жумшартчу, анан кийин үстүнөн тоналка коюп, мына бүгүнкү күндө пудра коюп атат. А биз чаптама кирпиктер, пудра тапканыбызга сүйүнүп эле ушу пудраны коюп эле. Бул бетти аяш деген деле болмок пудраны кездечи. Абаке, азыр карап олтурсак, бириңиздин чачыңыз кызга, бириңиздин чачыңыз узун, формалары башкача. Ал клипте көрсөк, баарыңардыкы бирдей. Химия. Ал кезде ошол итальянский деген прическа мода болуп. Ошол. Аны жибердиңиз эмнеге айтыңыз? Бир чет оңоюраак болгон да. Укладка кылганда оңоюраак да. Чачтарыбызды химия кылганды байкадың да. Химия кылганыбыздын себеби ушу чачтарыбыз мындай послушный деп коет. Форма берип туруп, лак берип чыгарганга ыңгайлуу болуп, химия жасатчу. Талаада кайсы парикмахер дейсиң. Элде биз барбаган клуб, биз барбаган маданият үй калган эмес да. Ушул эле Кыргызстанда ушул алтын орто курамдагылар жок дегенде 5 жолу мына Нарын, Талас эч жер калган эмес. Жок дегенде 5 жолу болбосо мына жакын жерлер түштүк жергесинде 10 жолудан барып концерт койгон клубтар бар да. Ушундай эмгек Өмүрүңүздүн жарымы гастролдо өтүптүр, э? Меники ого. Бирок ошондо гастролдоп жүргөндө 7 дубанды толугу менен кылдырчу белеңер? 7 дубанды толугу менен кыдырчубуз, 7 дубандан күтүп турчу. Ар бир концертибиз алышлап, ар бир концертибизде же бир терезе сынат, же адам көптүгүнөн, же бир кресло сынат, анан штраф төлөп, аренданы мен билет сатчумун. Мен аренданы да төлөчүмүн, анан абыздан карап чыгабыз, тиги маданият башчыбыз менен. Муну кресло сынтырса, креслонун акчасын төлөп. Мына нерсе дейли. Аны эмесе кичине бир эс алалы, жарнамалык тыныгуу кылалык, андан кайра кайтып келелик, э? Бизден ал Санарип Кыргызстан концепциясын ишке ашыруу үчүн ачык маалыматтар порталы иштелип чыккан. Бул бардык кыргызстандыктар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түшүндүрөт. Бардык мамлекеттик органдардын маалыматтары ар бирибизге API ачуу аркылуу машина окуучу форматта жеткиликтүү болот. Ачык маалыматтар коомдо, мамлекетте ачык айкындуулукту, коррупцияга бөгөт коюуну камсыздайт. Долбоор мамлекеттик башкаруу практикасын, чечимдерди кабыл алуу жана ресурстарды бөлүштүрүүнү жакшыртып, мамлекеттик мекемелердин ишинин натыйжалуулугун жогорулатат. Санарип Кыргызстан. Коом санариптештирүү үчүн эмес, санариптештирүү коом үчүн. Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын социалдык фонду камсыздандырылган адамдарга, анын ичинде пенсионерлерге өз ара аракеттешүүнүн дагы бир ыңгайлуу ыкмасын көрсөтүү үчүн камсыздандырылган адамдын электрондук кабинети системасын ишке киргизүүдө.
Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун бөлүмүнө келип, жана маселелерин чечүү үчүн адистерге кезекке туруунун ордуна өздүк кабинет системасында катталып, андан соң интернеттен өздүк кабинет аркылуу керектүү маалыматтарды аралыктан суроого жана алууга болот. Өздүк кабинет аркылуу төмөнкү арыздарды берсе болот. Өздүк камсыздандыруу эсебинен көчүрмөгө, пенсия чектөөгө, пенсияны кайра эсептөөгө, пенсияны узартууга, төлөмдүн ордун жана ыкмасын өзгөртүүгө, пенсия тууралуу маалымат алууга, башкаруучу компанияны же ТПФ каражаттарын төлөөнү алмаштырууга төмөнкү маалыматтарды алса болот. Чектелген пенсия тууралуу маалыматтарды төмөнкүлөрдү калтырса болот. Каалаган маселе боюнча формалдуу эмес кайрылууну өздүк кабинетте катталуу үчүн Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун жакынкы аймактык бөлүмүнө бир жолу келип арыз берсе болот. 2017 жылдагы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту болсо, обочолоп аралыктан катталса болот. Департамент дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах республики рекомендует владельцам транспортных средств: необходимо заменить летние шины на зимние, иметь в комплекте специализированные противогололедные цепи и быть предельно внимательным при движении. Кроме того, во избежание автомобильных пробок на перевалах необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и дистанцию в 500 метров между транспортными средствами. При резких изменениях погоды с транспортными средствами, не подготовленными к зимнему периоду, просим вас держаться от дальних поездок. Не забывайте, что, сев за руль автомашины, вы несете ответственность за жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Берегите жизни доверившихся вам людей. Куудул Рахман Разыков тартуулайт. Ар бир айдын 6-7 ноябрда Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиясынын драма театрында күлкү концертин тартуулайт. Башталышы 18:30. Санарип Кыргызстан концепциясын ишке ашыруу үчүн ачык маалыматтар порталы иштелип чыккан. Бул бардык кыргызстандыктар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түшүндүрөт. Бардык мамлекеттик органдардын маалыматтары ар бирибизге API ачуу аркылуу машина окуучу форматта жеткиликтүү болот. Ачык маалыматтар коомдо, мамлекетте ачык айкындуулукту, коррупцияга бөгөт коюуну камсыздайт. Долбоор мамлекеттик башкаруу практикасын, чечимдерди кабыл алуу жана ресурстарды бөлүштүрүүнү жакшыртып, мамлекеттик мекемелердин ишинин натыйжалуулугун жогорулатат. Санарип Кыргызстан. Коом санариптештирүү үчүн эмес, санариптештирүү коом үчүн. Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын социалдык фонду камсыздандырылган адамдарга, анын ичинде пенсионерлерге өз ара аракеттешүүнүн дагы бир ыңгайлуу ыкмасын көрсөтүү үчүн камсыздандырылган адамдын электрондук кабинети системасын ишке киргизүүдө. Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун бөлүмүнө келип, жана маселелерин чечүү үчүн адистерге кезекке туруунун ордуна өздүк кабинет системасында катталып, андан соң интернеттен өздүк кабинет аркылуу керектүү маалыматтарды аралыктан суроого жана алууга болот. Өздүк кабинет аркылуу төмөнкү арыздарды берсе болот. Өздүк камсыздандыруу эсебинен көчүрмөгө, пенсия чектөөгө, пенсияны кайра эсептөөгө, пенсияны узартууга, төлөмдүн ордун жана ыкмасын өзгөртүүгө, пенсия тууралуу маалымат алууга, башкаруучу компанияны же ТПФ каражаттарын төлөөнү алмаштырууга төмөнкү маалыматтарды алса болот. Чектелген пенсия тууралуу маалыматтарды төмөнкүлөрдү калтырса болот. Каалаган маселе боюнча формалдуу эмес кайрылууну өздүк кабинетте катталуу үчүн Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун жакынкы аймактык бөлүмүнө бир жолу келип арыз берсе болот. 2017 жылдагы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту болсо, обочолоп аралыктан катталса болот. Департамент дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах республики рекомендует владельцам транспортных средств:
Необходимо заменить летние шины на зимние, иметь в комплекте специализированные противогололедные цепи и быть предельно внимательным при движении. Кроме того, во избежание автомобильных пробок на перевалах необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и дистанцию в 500 метров между транспортными средствами. При резких изменениях погоды с транспортными средствами, неподготовленными к зимнему периоду, просим воздержаться от дальних поездок. Не забывайте, что сев за руль автомашины, вы несете ответственность за жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Берегите жизни доверившихся вам людей. Эфирдик сапарыбызды алдыга улайбыз. Биздин бүгүнкү Куттуу студиябыздын коногу сулуу, ажарлуу, татынакай, Чүрөктөй болгон, өзгөчө, эң башкысы эң таланттуу, легендарлуу Кызбырак тоонун кыздары 1976 жылдан баштап 96 жылга чейинки эмгектенген айымдар болуп турат демекчибиз. Маанайыңыздар кандай, жакшыбы? Жакшы. Өзгөчө. Майрамдык маанай дейли. Эми келиңиздер, мынакей Кудай буйрса, бир сыйра ошол кездеги учурларга, ошол кездеги мезгилдерге көз чаптырып келдик. Эми азыркы боло турган концерт жөнүндө сүйлөшпөйлүкпү. Концертке даярдык кандай жүрүп жатат? Кандай кызыктуу учурлар бар? Ошол жерде да интермедиа ойнойсуңарбы? Баягыдай жандуу ырдап, жандуу аспаптарда ойнойсуздарбы дегендей. Бул концерттин өзгөчөлүгү эмнеде болот? Концерттин өзгөчөлүгү ошо Кызбырак тоонун өзгөчөлүгүндө эле өзүнүн изюминкалары менен болот, өзүнүн секреттери менен болот. Көп сырды ачпай туралы. Элдер келгенде көрсүн деп атабыз. Касиет Артыкова деп Турциядан учуп келет. Мен баягы кемпирим болуп урдаган Кылпылламада. Канымгүл Акрамова келет. Ал Нолкенде маданият башчысы. Мен ушул учурдан пайдаланып ушу биздин кыздарды бүт майрам менен куттуктап кетпейинби? Бүгүн маданият кызматкерлердин баарысын майрамдарыңыздар кут болсун, чыгармачылык ийгиликтер болсун баарыңыздарда. Анан кейін концерт жөнүндө болсо кыз Гүлшайыр айтып атат, ошо Кызбырактын 40 кызын топтоп атат. Топтодук. Азыр Оштон учуп келдик атайын даярданыш үчүн. Жандуу ырлар болот, жандуу ойноо албетте. Анан өзүнүн ошол фишка, изюминка деп коебуз. Өзүнүн жакшынакай номерлери менен. Концертке Чачта кайердан эле химия да коңуз, канча убакыттан бери даярданып атасыз бул концертке? Бул концертке биз 2 ай мурда башталган. 2 ай мурда. 2 ай мурда башталган. Россиядан учуп келишет кээ бир кыздарыбыз. Албетте. Бул оңой нерсе эмес. Кызбырак тобу концертке илгертен эле жоопкерчилик менен мамиле жасаган, репертуарды тандаш боюнча костюмдарды дегендей ошончо. Бул концертке каржы жагынан жардам көрсөтүлүп атабы сиздерге? Спонсорлор. Каржы жагынан ырларга, эмелерге бүт көрсөтүлүп атат. Анан костюмдарды тигиш боюнча биз өзүбүз эле чечтик, кыздар. Өзүбүз ылайыктуу кылып эже кыздар ар бир муун өзүбүз эле тиктирелди. Бизде эле эр жетилдик эшем артынан барыбыз. Үйлө курганбыз, иштейбиз дегендей. Ар бир муун деп калган канча муун чыгат ошондо? Азыр эжем 4кө бөлдү го, 4кө. Негизги 4 курамдар. 10 жылдан. 10 жылдан жогору 16 ушундай. Мен, например, 10-чу курамда келгем. 10-чу курамда келгенсиз. Сиздерди карап отуруп аябай суктап жаткан кезимде эже сиңдилердей болуп бири-бириңиздер менен кеңешип отурган учурду байкапчы. Анан негизи балдарга караганда кыздардын характерлери аябай чатак келет эмеспи? Интрига деген көп болот. Анан баягы проблемалары көп. Анан кантип бири-бириңерди угуп баягы сакталып жүрөсүңөр дегендей да. Албетте, ар бир чыгармачыл коллектив болобу, чыгармачыл инсан болобу, баягы күнгөй тескей болот. Күнгөй тескей жок эмес. Мына биз азыркы күндө афишабызды чыгарып соцсеттерге берсек ошол жерде эле жазып атышпай арканда кылып. Кечегинде окудум мен арже Кызбыракты Дүйшөбаева Кенже түптөгөн депчи. Эми ушундай сөздөрдү билбегенден кийин сүйлөшпөй эле койбойбу. Эми Кенже бар эмгеги, бирок ал кечеги бир 5-6 жылдык эле эмгек бар да. Ал кыз көбүнчө башка кыздарды биз 1 жылдын ичинде эле тарбиялай турганбыз. Мен өзүм билишимче Гүлшайыржым бир көп жылдарда тарбиялады да.
мындай көңгек жумшады. Обычно талант күчтүү кыздар тез эле ырдап чыгып кетет. Мен буну жамандашымдай бир эме жок. Анын эмгеги жок эмес, бар кенже дүйшө бар. Бирок ал түптөгөн эмес да. Бу түптөгөндө тиги Рахман Салмаматов деген агайыбыз түптөгөн. Анан ошондо эле Гүлшайыр эжемди алат дагы, как раз эжем Бишкектен Арабаеваны бүтүп барып калат. Педучилищеде оштого сабак берип, анан кийин баягы сен музыкалык билимиң бар экен. Мен тарыхчымын Гүлшайыр. Сен музыкалык билимиң бар экен. Келсе мага музыкалык жетекчи болуп бер деп. Ошол экөө түптөгөн. Анан кенжени баягы айтса күлкүң келет. Дүйшөйбай эжекебизби? Кенже Дүйшөйбай азыр. Кенже Дүйшөйбай түптөгөн деп атпайбы? Ушул таптап. Бирок негизи ошол Кенже Дүйшөйбай эжекебиздин айтып жүргөн учурлары болот. Ошол кыз бирак тобунда эмгегим абдан эле көп депчи, ошол эмгектен келген депчи. Ошол канчалык деңгээлде чындыгы бар? Көп кызмат кылдым. Биз аны эч ким отрицать этпейт. 10 жылдан бирок 40 жылдык менен эми 5-6 жылдык нерсени салыштырып болбойт го деңиз, Саламатсыздарбы? Сулуу чүрөктөй болгон кыз бирактын кыздары Туюмкан Илебаеваны сагынган жоксуңарбы? Если что, мен аны менен тыгыз байланыштамын. Кубанычбек Эсеналиев деп агабыз жөн тийген экен. Кубанычбек агабызга салам айталы. Туюмкан Илебаева ал деген радиодо иштейт. Азыркы кезде сиздердин деле байланышыңыз бар, Ооба. Кече эле көрүшпөдүк. Краснодар чоң көрүшпөдүк. Эмне эле болуп атасың Кубанычбек? Кандайсыздар? Кандайсыздар? Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бүгүнкү меймандарга ден соолук каалайм. Мага билет бериңизчи, баргым келет, жаныңардан көрсөм деген мен сураныч деген экен. Бул суроого мен жооп берейин анда. Биздин билеттер налоговойдон печат басылып, билесиңер. Гүлшайыр эжем ошол алгачкы күндөн баштап эле закон чегинде иштеп келет, мыйзам чегинде. Кече дагы печатты бастырышып, мына менин көзүмчө филармонияга кассасын өткөрүп берди. Бүгүн эртеңден калбай билеттерди алып алыңыздар. Билесиздер бизде. Кутман таңары менен жигиттер, ишиңерге ийгилик дептир, чоң рахмат. Кыз бирак тобунун айымдарына Таластан салам депти. Таластан көрүп жаткан кездери. Кандайсыздар эжекелер, аман-эсен жүрөсүздөрбү? Сиздерге таазим. 80-жылдары абдан хит элеңиздер, жандуу үнүңүздөр менен. Сиздерге ден соолук, узун өмүр каалайм. Алдыда боло турган концертиңиздер аншлаг менен өтсүн. Ийгилик, сиздерге чогуу бир ырдап койбойсуздарбы деген экен. Ушул мүнөттөрдө аталы сиздерден, да? Чоң рахмат. Ийгиликтер бизге азыр керек, Ушундай каалоо тилектер биз баягы күлүктү таптасаң дегендей биздин концертти өткөргөнгө аябай жакшы сөздөр айтылыптыр. Анда эмесе биз азыр Соорбек Кынатов агайыбыздын Айтылбас сезим деген ырдап беребиз. Сезимге бүлүк салып, сен ойготтуң, чөмүлтүп кыялдарга мен ойготтуң, сен турган биктикке колумду создум, жетпедим сүйүү отко ал олоңдум, сен турган биктикке колумду создум, жетпедим сүйүү отко ал олоңдум, жактырдым бирок жагын барганым жок, кат жаздым бирок аны салганым жок, жалынып караныма жүрсөм дагы да, сезбедим мени ойго алганым жок, жалынып караныма жүрсөм дагы да, сезбедим мени ойго алганым жок. Наранай 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 наранай. Сүйүү бар кыздардын да жүрөгү бар, сүйүшөт күйүп жанып чексиз алар, озунуп жигиттерге сөз айта алышпай, себеби намыс деген улусал бар, озунуп жигиттерге сөз айта алышпай,
баракелди. Кандай сонун чыгарма. сонун, Кулактарга өзгөчө. массаж болду го. Жырга эле отуруп калыптырбыз го. Өзүнүн үнү менен бир сонун, бир колжуган үн чыгат, сонун. Биз сулуу эжекелерге суктанып эле жантан бери СМС'терди такыр окубай калдык. Кечирим сурайбыз. СМС'терди көп окуч элек. Эфир ушунчалык кызыктуу, сиздер менен майк ушунчалык кызыктуу болгондуктан СМС'терди окуй алганга жетишпей калдык. Клиптерди бергенге да жетишпей атабыз, андыктан ушундай бойдон алышыңыздар. Анан көздү ачып жумганча дагы 1 сааттык убактыбыз 1 мүнөт эле өтүп кетти. Батале сиздер менен билинбей калды. 1 мүнөттү мына. 1 саат. Сиздерге чоң рахмат. Эби карап каласыңбы? Бизди менен болгон маек эле ушунча кызык болсо, анда биздин концертибиз кандай дейт? Байкап койсуңарбы? Мынакей, о да. Аны эмесе келиңиздер, мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын легендарлуу Кызбырак тоонун маданиятынын мыктылары Гүлмира Эргешева жана ошондой эле Минавар Матиева эжекелерибиз болду. Жана ошондой эле мынакей өзгөчө үндөрү менен, өзгөчө кылыктары менен бизге конок болгон Замира Кеңеш кызы жана ошондой эле Севара Закирова эжекелерибиз болду. Сиздерге чыгармачылык ийгилик кааламакчыбыз. Мынакей алдыдагы боло турган концертиңиздер жогоруда биздин көрөрмандар айткандай аншлаг менен өтсүн. Кызыктуу өтсүн. Бүгүнкүдөй. Ошол 6 сааттык концерт бүгүнкү 1 сааттыктай болуп мына элдер кызыгып бүтүп калды дегендей болсун дейлиге. Эми келиңиздер, Кыргыз элине болгон жакшынакай жагымдуу калуу тилектерди арнайлы сиздерге. Эркин микрофон. Ушул эми эмнени каалайбыз кыргыз элибизге? Биринчиден ушул бизде согуш болбосун, тынчтык болсун, элибизде дайыма майрам болсун. Ушул кыргыз элибиз алдыңкы мамлекеттерден болсун. Баракелди, келиңиз. Мен дагы ушу кыргыз элиме тынчылык каалаймын. Жер жүзүбүз тынч болсо, баары жакшы болот. Анан баардыгыңыздарды биздин концертибизге чакырабыз, келип көңүл ачып, эс алып кетиңиздер. Баракелди. Сиз эжеке келиңиз. Гүлмир эжекебиз жыйынтыктайт. Ушул баарыбызга баарынан эми биринчиден ден соолук каалап, тынч боло эле, заманыбыз тынч болсун. Ушул биздин концертке келип, көңүлүңүздөрдү ачып, жакшынакай маанай болуп отуруп кеткенге биз аябай Күтөбүз баарыңыздарды. Мен клавишада ойнойм. Силерге да рахмат. Балдар Силерге да чоң рахмат. эфирге, Пирамида каналына. Чоң рахмат. Кыргызстаныбыз өнү өссүн. Айрыкча биздин эстрада, кыргыз эстрадасы. Ушул Кызбырак кайсы бир жылдары татаал ыргактар менен рок, джаз рок, диско, басанова, самбо, ушул сыяктуудай жакшынакай кыргыз эстрадасын өнүгүшүн каалайм. Ошо майрамдары менен, бүгүнкү майрамдары менен дагы куттуктап кетем кызуу. Анан концертке келип, албетте эс алып кетиңиздер. Баракелди, сиздерге дагы бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым жаратмандык жана чыгармачылыктын үстүндө иштеп жүрөңүздөр. Ой, рахмат чоң. Ар дайым бар болуңуздар, Кудайым буйрса Эрлан экөөбүз дагы концертке барганга аракет кылабыз. Аябай сиздерге жатканда кол чаап. Кол чаап, анткени сиздердин 40 жылдык тарыхыңыздарды Кудайым буйрса бир жагын, бир тарабын билип калдык. Андыктан ушул эмгекти сыйлап биз дагы барганга аракет кылабыз. Андайсы ардактуу теле көрүүчүлөр, мынакей ушуну менен 2 саатта жыйынтыктайбыз. Кызбырак тоонун легендарлуу кыздары болду. Эми ушул легендарлуу Кызбырак тоонун даярдаган ушул биздин Кызбырак тоонун генерал десек дагы болот. Гүлшайыр Садыбакасова эжекебиз өзү конок болмокчу. Биздин катардан алыс алыңыздар. Азыр